Саламатсыздарбы угармандар, көрөрмандар, мен өзүмдүн 5 минуткамды баштайм. 5 мүнөттүк көрсөтүүмдү баштайм. Эгерде кимге менин сөзүм жакпай калса, өзгөчө до концалар силерге жакпай калса, до конца укпай эле койгула. Мен ачык айтайын. Анан жаман сөзүңөрдү мага жаман көрүп жазбай эле койгула. Көргүңөр келбейби? Көрбөй эле койгула. Бирок кандай болгон күндө дагы мен бүгүн өлкөмдүн, мамлекетимде болуп жаткан ишке кайдыгер карабайм. Себеп дегенде бул дагы менин өлкөм, менин мамлекетим. Ошондуктан мен эл журтка, өзүмдүн калкыма дайыма 5 мүнөттүк кайрылып сүйлөйм. Мен дайыма айтып келем, ошо Чыңгыз Айтматовдун чыгармасынан болобу, же Манас эпосунан болобу, дайыма ошондой сөздөрдү айтып келем да. Мына бүгүнкү күндө мен Чыңгыз Айтматовдун сөзүн дагы бир кайталагым келип жатат да. Мисалы Чыңгыз Айтматов, биз экөөбүз сүйлөшүп отурганда Чыңгыз Айтматов айтты эле: Кудай Таалам бергени менен тагдыр деген бар экен. Анысы кандай Кудай Таалам сулуу кылып кызды жаратканы менен ошол сулуу кыз бактылуу болобу? Бул тагдырга жараша болот экен да. Ошол сулуу кыз, ошол сулуулугундай турмуш көрөбү? Бул дагы ошол турмушуна жараша болот экен да. Анысы кандай бүгүнкү күндө бизге Кудай Таалам ушундай жерди берген. Кудай берген жерди жанагы Кудай ургур жегиштер жеп өнүктүрбөй, өстүрбөй атпайбы? Кудайды каратып калпайтып атышпайбы? Кудайдан ашыкча окуу калып, пендечилик кылып, Кудайдын пенделерин башкарып жататпайбы? Бүгүн мен ошолорго кайрылып кетет элем. Мына дагы бир нерсе мен ушул айтып келатканым, ушул Кудай Таалам алтынды берсе дагы, биз алтындай мамлекет болуп жашабай атабыз. Биз алтынды кармап турган, алтындын үстүндө басып жүргөн мамлекет болуп, эл болуп жашабай атабыз да. Анын баарын орто жерде жем соосу толбогон жегиштерге жедирип жатып атабыз. Шылуундарга жедирип атабыз. Жадаганда ошол шылуундар, жегиштери биздин мамлекеттин башына келип, биздин башыбызды таптап, башыбызга чыгарып атпайсызбы? Мамлекетте көп болсо аз эле 2-3 киши гана башкарат экен мамлекет. Эгер алардын баары ошол жеп ичип алып качып кетсе, экономикасы өнүкпөгөн Кыргызстан жарты болуп калып атпайсызбы? Жана мен башында айткандай, Кудай берген жерди Кудай ургурлар жеп кетип атпайбы? Эмне качып кеткендер болгон жокпу? Өлкө башчысы, президент болуп, бизди башкармыш болуп туруп, качып кетишпедиби? Эмне кыла алдык? Эчтеке кыла алган жокпуз. Анан бири кайсы бир мамлекеттер, ийир мамлекеттерде жашап алып, биздин башыбыздан түшүп кайра бет тырмачылык кылып сүйлөп атпайбы? Ошондуктан бүгүнкү күндө дагы коопту бар. Ошондуктан элдер биз ынтымакта болушубуз керек, бирмиңдикте болуш керек. Мынакей бүгүнкү күндө биз Комтөрдү алдык деп атат. Комтөр биздин колубузга тийди деп муну эл айткан жок. Муну бийлик айтты. Бийлик башында 2-3 айтты. Ошол эле Бөлтүрүк, ошол эле Акылбек Жапаров айтып атат. Бирок буга аягына чейин биз ишенсек болобу? Буга до концалар ишениши мүмкүн до конца. Бирок бер жактагы интеллектуалды адамдар ишенбей биз чочуп турабыз. Кооптонуп турабыз. Анткени себеби жеп ичип алып, алтындарды көтөрүп кеткен качкындардан биз жатап калганбыз да. Ошондуктан мен айтар элем, бүгүнкү күндө кандай болгон күндө дагы Комтөрдө маселе көп. Комтөр дагы мурункудай иштейби? Эгер мурункудай иштесе молодцы. Бирок менин көзүм жетпейт, мурункудай иштебейт. Себеп дегенде Комтөрдө иштеп аткан башкаруучу система кетти. Логин кетти, технология кетти, структура кетти. Эми ошолордун кайра структурада, логин, технологиясын технологиядай кылып, электроникасын электроникадай кылып башкарып кете алышабы? Айлыгын айлыктай кылып, механизмдей кылып кете алабы? Бул чоң суроо. Эртең Бөлтүрүк качып кетпейт деп эч ким кепилдик бере албайт. Мына биз алтыныбызды Бөлтүрүккө карматтык. А Бөлтүрүк деген бул Кашкырдын баласы да жаратылышта. Ошондуктан биз жаратылыштагы алтынды алдатып билбейли. Эл өзүбүз көзөмөлгө алалы. Бийликке биз ишенбей калдык. 30 жылдан бери ишенбейбиз биз. Анткени себеби бийликтин кылып ала качып кеткен. Биздин экономикабызды уурдап кеткен. Дагы башыбызды муштап калбайлы. Мына сиздер менен 5 мүнөттүк көрсөтүүм болду. Саламаттарыңыздар.